көпчүлүк учурда айтышат, бул кол башчы ырчы болбойт, ырчы кол башчы боло албайт деген. Анан бул Кетбука атабыз эки чоң өнөрдү бириктирип кармап турган инсан экен. Туурабы? Кетбука боюнча эмнегедир ушул убакка чейин мындай бир салмактуу изилдөө жок экен. Бүгүнкү күндө ошол изилдөөгө информациялык маалымат технологиясы жол ачылып атат да. Анткени биз интернеттен көп материал таба алабыз. Анан башка тилдерди ошол эле интернет технология менен дароо эле орус тилине которуп алабыз. Көптөгөн тилдерди үйрөнүүнүн зарылчылыгы жок. Мына ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Кетбуканы изилдедим. Кетбука бул Рашид ад-Динне дагы, Джами ат-Табарик аттуу эң ошо көөнө тарыхчылар да, бул дүйнөнүн алып тарыхчылары. Бардыгы Кетбука дебейт, Китбука дейт. Кит. Бул Кетбука деп айтылып калганы жана Чыңгызханга тулпар өштү, жылдыз өштү айханым, тулпар өлдү айханым деп ырдаганда, анан Чыңгызхан Кетбука түрүсү Китбука дегенден эле Кетбука болуп калыптыр. Чыңгызхан айтты да? Чыңгызхан айтты деп эле. Бул Чыңгызханга ушул сиз изилдеп жүрүпсүз. Кандай тагдыр менен бул кол башчы болуп жанында жүрүп калган? Аны мен таптым. Бул баягы 1204-жылы Наймандар талкаланат го. Чыңгызхандын ушундай эрежеси болгон. 14 жаштан жогорку эркектерди колуна киргенде толугу менен кырган да. Эмне үчүн? Себеби калтырсаң кайсы бир күнү баш көтөрүп кайрадан кол салат. Баш көтөрүш кылыш керек деген дагы 14 жаштан төмөнкү жаштагы балдарды, кыз болобу, эркек бала болобу, монгол жоокерлерине бөлүп берип, баласына кошуп тарбиялаткан экен. Өзүңдүн балаңдай тарбиялайсың деген экен. Атайын көзөмөлчү койгон. Эгерде ушул баланы өгөй бала деп ыдык көрсөтсөң, анда сен жазаланасың. Мына ошондуктан баягы басып алынган элдин майда балдарын өзүнүн баласы менен чоңойтот дагы. Алар анан монгол болуп чоңоюп, бир уч монгол эли 10-15 жылдын ичинде эле 4-5 эсе көбөйүп монголдор болуп чакалат. Тондуу балдарын эсептедим. Наймандарды жеңгенде, Наймандын баягы майда балдарын алып келгенде, айтууга караганда ошол жанагы Чыңгызхандын агасы Темүге. Ошо Темүгеге берилген дейт тарбиялоого. Бул Кетбука ушул 14-төн ылдый болгон да, кичкей бала болгон. Ошо абдан Чыңгызханга жакын адамдардын арасына берилип тарбияланып, анан бул Кетбука жанагы жолчу, үгедей ошолор менен ойноп чоңоёт. Анан Чыңгызхандын бир даанышмандыгы өзүнүн балдарын 14 жашка толгондо жалпы аскерлердин арасына кошуп жоокерчиликке чыгарган экен. Эч жагына жеңилдик берген эмес, менин балам деп. Өзүнүн балдарына. Өзүнүн балдар. Аскерлер жанагы ставкасына келип туруп калат да. Эми Чыңгызхандын согуш эрежесин мен абдан изилдедим да. Бул мындай экен. Жайында 3 ай согушкан эмес. Бул июнь, июль, август айлары. Кышында 3 ай согушкан эмес. Декабрь, январь, февраль. Эч жерде. Калган 6 айда бул согушкан. Жарым жыл эс алдырган. Жарым жыл эс алдырган. Бул анын ошондой тактикасы болгон. Кетбука обалы 10 башы болот, анан 100 башы болот. Анан Ноён деп бул 1000 башы болгон. Ноёнго жеткенде жанагы Гуюктан кийин Мөңкө, Чыңгызхандын небереси Мөңкө хан болот. Мөңкө хан болгондо Хулак уулусу түзүлөт. Хулак уулусу бул мына азыркы Кавказ, Сирияга чейин. Хулагу менен жана Кетбуканын мамилеси жакшы болгон. Ошо Кетбуканы аскер башчылыкка чакырат. 3 ай баягы жайында тыныгуу, 3 ай кышында тыныгуу. Ошондо аскерлердин арасына барып, өзү аскер башчы экендигине карабай, комузун чертип урдап, аскерлердин көңүлүн аччы экен да. Мындайча айтканда, согуштук маданияттын негиздөөчүсү болот. Анан жазат бул Плано Карпинеде да бар, Жубен Атамеликте да бар. Мөңкө каза болот, Мөңкө жүрүштө баратып эле ич өткөк болуп, ич ооруп, бир туура тамактанбай калганбы, каплеттен каза болуп калганда, анан Хулагу баягы Кетбукага бардык. Багдадта отурушкан булар. Багдадты баягы 1001 түн Шахразаданын окуясы Багдадта болгон, ошо шаарда басып алып бир 2 жылга жакын тыныгуу жасашат. Ошол жерде отурганда анан кийин Хулагу чыгып кетет, Кетбука өзү калат. Бирок Кетбука 2 жылдын ичинде өтө көп аймакты басып алат, колун чыңдап.
Анан ошондо ошол араб мамлекеттеринде майда султандыктар, хандыктар, ар кандай ошондой баягы эмелер, баягы өлүм коркунучу пайда болгондо адам кооптонот да. Мамлюктар тобу деген күчтүү бир каганат түзүшөт да. Анан ошондо Кетбука менен анан баягы бетме бет согушуп, алардын күчү 10-12 эсе көп болгондуктан бир 3 ай согуш болуп, акыр аягында Галилео деген шаардын тегерегинде болгон согушта Кетбука эч качан ал дөңдөн туруп буйрук берген эмес да. Ал кадимгидей согуштун ичине кирип жоокерлер менен бирдей салгылашкан. Мына ошонун биринде катуу жарадар болот. Анан колго түшүп калат. Анан колго түшүп Султан Куттуз деген болгон, Кетбуканын таанышы болгон ал өзү негизи илгертен эле. Анан ошонун колуна түшкөндө ал айтат экен Кетбуканы: "Сен биздин тарапка өткүн, каалаганыңды беребиз" дегенде Кетбука айтат экен Куттузга: "Сен өзүңдүн каныңа каршы кутум уюштуруп, арам жол менен бийликке келгенсиң. Мен эч качан ханымды, элимди сатпайм" дейт. Анан ошондо Куттуз айтат: "Алгыла мунун башын" деп. Анан ошол 1263 жылдын 18 сентябрында болуш керек. Ал эмес кайсы маалда баш алынганыга чейин, түштөн кийин ушу маалда башы кылыч менен кыяча башат. Эми ушул жерде бир үчүнчү бир инсан жөнүндө дагы кошо мына жалпы Куран окутууга кошупсуздар. Бул туура күн эне жөнүндө. Муну дагы бир эки ооз сөз менен айта кетпесеңиз. Кыз Сайкал сыяктуу, Жаңыл мырза сыяктуу биздин улуу, бизге бүгүн сиңип кеткен эжелерибиздин, энелерибиздин, бир туугандарыбыздын катарында турчу адам экендигин көпчүлүгү биле бербейт да. Же туура эмеспи? Туура. Мен бул өтө уникалдуу да. Бул суроого мен күтүлбөгөн жерден кайрылып калышыма бир китеп түрткү берди да. Мына эле Бишкек чиркөөсүнүн митрополити отец Владимир деген Турки христиане деген китеп чыгарыптыр. Москвадан чыгат, бул 12 000 нускада. Азыр атыны айта ушундай да. Анан ошону мен окуп барактап баратсам эле бир жеринде туура күн жөнүндө маалымат жүрөт. Улуу князь Владимирди дейт, анын жанында жүргөн жакын жандоочусуну шпион кылып жалдап алып дейт. Ханыша Туракина дейт, орусча Туракина дейт, аңгылча эми бизче туура күн. Жалдап алып дейт. Анан ал бир күн туура күнгө барып айтат экен дейт. Великий князь Ярослав менен тиги Рим чиркөөсүнүн папасы Иннокентий IV жашырын сүйлөшүп, Монгол империясын кулатабыз деп план түзүп атат дейт экен да. Анан ошону туура күн өтө кыйын аял болгон. Бир чек арада жакшынакай сый тамак уюштуруп, ошол сый тамакка келген жерден Великий князь Ярославды уландырып өлтүрүп коет экен. Мына ушул окуя Совет доорунда, башка учурларда туура күндүн фигурасын көтөрүүгө тоскоол болуп келатыптыр да. Мен муну жанагы Рустам Рахманалиевдин Империя турков деген китебини, Гумиловдун 6 томдугу да бар, 1 томдугу да бар. Ошолорду окуп чыкканда толук көзүм жетти да. Туура күндүн башкарган ошо 4 жыл 8 айыны Бесцарство Монгольский империя дейт. Монгол империя кантип падышасы жашасын. Анча мынча жерде гана жазып кетет. Туракина дейт, управляла империей дейт около 5 лет без чьих-либо внешних помощей дейт. Сырттан эч ким ага жардам берген эмес, өзү эле башкарып турган деп кээде айтып кетет да. Анан ошол жерден мен издей баштадым да, бул кандай андай болот деп. Европалык тарыхчылардын эмгектерин издесем, мына азыр жазып койдум. Лео Харток деген голландиялык абдан Чыңгызханды изилдөөчүлөрдүн дүйнөдөгү алдыңкы катарында турган тарыхчы бар. Ошонун Чыңгызхан завоеватель мира деген китебинде
жакшына бир Туракина была умной и проницательной женщиной деген макаласында бир топ жакшы берген. Албетте ал маалыматтарды мен башка жактардан алып карадым. Жана аталган тарыхчылар бул айымга Найман дебейт, Меркитка дейт, Кидан дейт, анан кээ бири Уйгурка дейт. Ар ким сарбалакай эле урууду кое берет да. Анан ошол Лео картага айтат, из племени Найманов дейт. Ана бул из племени Найманов. Бул мындайча болуп калат да. Жанагы жолчу каза болгондон кийин биринчи Мураскор, экинчи уулу Угедей болгон. Анан Чыңгызхан Угедейди экинчи өзүнүн Мураскор өзүн Мураскор кылып жарыялайт. Анан Угедейдин бир кемчилиги болгон, бул сайран курганды, шарап ичкенди укмучакчы көргөн да. Анан Чыңгызхан баягы Кытай жүрүшүнөн келгенден кийин мунун эң сүйүктүү токолу Эсуйхан. Дайыма баягы Чыңгызхан фильминде да бар, сулуу ээрчип жүрөт. Көпчүлүк учурларда татар кызы ошол ээрчип жүргөн да. Анан мен Борбор Азияга чабуул жасайм дегенде Чыңгызхан да жанагыдай эле болгон. Ал согушка кошо кирген жоокерлер менен. Келип Кытай жүрүшүнөн келгенде тарыхта ошондо жазылат. Баягы Эсуйхан менен жатканда Эсуйхан Чыңгызхан эки денесинде жараат бар экен көрөт да чоң. Көрсө Чыңгызхан билдирген эмес экен. Жарадар болгонун билдирсе, аскерлердин дымагы түшүп калат деп билдирбей жашырып жүргөн экен да. Ошону көргөндөн кийин эле анан Эсуйхан айтат, сиз Мураскор маселесин аныктап, анан Борбор Азияга чыкпасаңыз, кокус бирдеке болсоңуз мынандай болуп, империяңыз бул чоң бир шорго кептелет. Дегенде анан Чыңгызхан макул болуптур. Деп анан балдардын кимиси кандай жарайт дегенде анан негизинен ошо Угедейге токтолот. Угедейдин жанагыдай кемчилиги болгон да. Анан ошондо жанагы Таата Тамганы Чыңгызхан катчы кылып алат Наймандарды жеңгенден кийин. Анан ошондо Таата Тамга айтат, мен ошо Туракин деген Наймандын кызын окуттум эле, абдан таланттуу болчу дейт. Ошону аялдыкка алып бериш керек. Ошол мунун жанагы оюн карактыгына жөнгө салышы мүмкүн. Башка эч ким жөнгө сала албайт. Жанында такай жүргөн бирөө болуш керек, тыйып турган. Угедейдин. Угедейдин. Анан Чыңгызхан сурайт экен да. Балалуу болуппу деп, жок деп. Анан ошондо Чыңгызхан айтат экен да. Биз аял үчүн согушпайбыз, акыл үчүн согушабыз. Кеттик деп өзү баштап барып, туңустарды басып алып, баягы тартып алып келип анан Угедейге жубай кылып берип, экинчи аялы Туракүндү улуу ханыша деп жарыялаттырат да. Улуу ханыша даражасын берет. Анан Угедей эки баласыны Мураскор жарыялайт. Айтууга караганда бул өз ара бийлик талаш кутум менен балдарыны Чыңгызхан эрежеси боюнча 14-15ке жеткенде армиянын арасына коюп жиберген да, барып согушка барып пишип келгиле ошол жактан. Адам болуп келгиле деп. Анан ошондой учурларда эки баласынын катары менен согушта каза болуп калат да, эми адам колду болду деп айта албайт баягы кокустуктан деп. Анан Угедей коркуп калат, баягы 3-Кишман деген кичке баласы болот. Ошону Мураскор жарыялоодон коркуп калып жүргөн кезде өзү каза болуп калат. Ошондо анан империя Мураскорсуз калат. Анан Мураскорсуз калганда анан Туракүндү улуу ханыша катарында 1 жылдык укук менен улуу ханыша деп жарыялашат Монгол империясын башкарат. Бирок бул өтө кыйын аял болгон. Өзүнүн эң кичине көкүрөк күчүгү Гуюк деген бул 4 уулду болот, жана Кишмандан кийин Гуюк деген. Ошо Гуюкту такка отургузушум керек деп аракет кыла баштайт да. Аракет кыла баштаса, эң негизги баягы Мураскор Батый болуп чыгат да. Батый татыктуу да болгон чынында улуу Мураскорлукка. Анан баягы тегерегиндеги Чинкай деген, Махмуд Ялавач, дагы ушундай деген княздар, баягы майда хандыктар көпчүлүгү Батыйды колдойт экен да. Эмне үчүн Батыйды колдошкон булар? Себеби дегенде булар Кытайдын жибеги менен фарфорун Европага айдап, Европанын жанагы өнүккөн азыркы темир, тезек, жанагы пакта, ушундай буюмдарын бияга алып келип байыбыз деген идея болгон да буларда. Соода маселесинде. Анан ошондо баягы Туракүн эмени курултайды чакырбай коет дагы, жанагы каршы чыккандарды бирден жазалап, кээ бирин өлүм жазасына тартып, баягылардын каршылыгын жеңип отурат да. Акыры аягында Батый Туракүн баягы улуу курултай жарыялайт. Бул улуу курултай Монгол империясын Туракүн жарыялаган улуу курултай. Монгол империясынын тарыхында андай жогорку деңгээлде уюштурулган курултай болгон эмес.
ал жөнүндө чоң китептер жазылган, дагы изилдеш керек. Ошого Батый келе албай коет да. Себеби дегенде Киевден Каракорумга чейин канчалаган жол. Атшан келиш кыйын. Бир жерде бирдеке Жолдан мерт болушу мүмкүн. деп. Баягы 1 жыл башкарганда 2 жылга чейин өткөндөн кийин көп княздар, хандыктар Тууракүнгө наразы болуп, анан аны бийликтен түшүрмөкчү болуп, Чыңгызхандын бир тууган агасы Темүгени кол берип Каракорумга жөнөтөт. Куралдуу жол менен Тууракүндү бийликтен оодарасың деп. Бул ушунча кыйын аял болгон. Темүге Каракорумга келгенде айтат, ушундай шаң менен тосуп алгыла дейт дагы, өзү Каракорумдан чыгып жашырын бир жака барып бекинип калат. Келсе эле жок Тууракүн. Кайра Темүге чыга качканга коркот. Бул катын бир балекетти ушундукту ойлоп атат деп. Ошону менен бийликтен оодарылбай калат. Анан кийин бардыгынын каршылыгын жеңгенден кийин улуу курултай чакырып, анын баласыны баягы Гуюкту улуу хандыкка көтөрөт, бирок тилекке каршы Гуюк менен Батыйдын ортосунда чоң карама-каршылык чыгып, Гуюк Батырга каршы кол алып жөнөйт, Батый Гуюкка каршы кол алып жөнөп, экөөнүн бири-бирине беттешерине 3 күндүк жол калганда Гуюк айтууга караганда мен кантип эми өзүмдүн чоң атамдын баласы менен карышчыгам деп катуу ойлонуудан мээсине кан кетип каза болуп калат. Кагылышууга барышпайт эми бул уят эми. Ошо менен токтойт. Ошону менен токтойт. Мен жогоруда дагы сөз арасында айттым. Бул жалгыз Нойгуттун кызы болгону менен жалпы кыргыздын уруна айланган кыз сайкал эжебиз турат. Башкадан келип эл болуп, эне болуп калган Каныкей энебиздин аты турат. Нойгуттан чыккан өзүнүн кезегинде ушу пейилден кеткен батырларды мерт кылган Жаңыл Мырза эжебиздин тарыхтар турат. Бул бардыгы береки тарыхтар, наркы тарыхтар аралаш. Ушул эле сыяктуу ушу Тууракүн эжебиздин, энебиздин дагы таржымакалы жалпы кыргыздын аял затынын улуу дөөлөт мурасына бир толуктоочу чоң фигура болуп кириш керек го. Бул Тууракүн кыргыздын кызы. Найман кыргыз, эч ким аны тана албайт. Бул тарыхка, Ташкатамга баскандай чындык. Эми бул Тууракүн айын жөнүндө эгер изилдесе, ушундай деп жазат да, жанагы Гилом Рубрук. Жанагы улуу курултайды өткөрүп жатканда бул айымдын сөйкөсүнө чейин жазышат экен. Баскан, турганы, кийими, сүйлөшү. Эми бул айым боюнча артынан түзүү изилдесек биз ушундай даана, ушундай так маалыматтарды табабыз да, себеби улуу Монгол империясыны ошол кезде бүткүл дүйнө көзү менен моундай болуп карап турган. Аргасыз болгон карап турушка. Ал чалгынчысы болобу, көпөсү болобу, дипломаты болобу, башкасы. Бул Тууракүн эжебиз жөнүндө маалымат. Бул жөн эле океан. Биз аны бир кашыктап да суза элекпиз. Мен ойлоймун, бул жерде биздин алдыбызда бир улуу ыйык Озыйпа турат. Кудай кааласа ошол Озыйпаны ишке ашырабыз. Тууракүн энени Үгөдөй атадан 8 жаш кичүү деп атасыз. Ошол менен болжолдуу бул инсандын төрөлгөн учуру белгилүү болот. Ал эми бул инсандын каза болгону жөнүндө. Каза болгону өтө кызыктуу да. Баягы Гуюкту хан көтөргөндөн кийин Тууракүн анан өзүнчө резиденция түзүп алып, ошондо жашайт. Анан Каракорумду ушундай мыкты абалга келтиргенге эми Тууракүндүн эмгеги аябай чоң болот. Ошондо Каракорумдун ичинде атайын хандык резиденция болгон. Резиденцияда жасалма дөңсөк болуп, ошонун үстүндө алтын менен кооздолгон баягы курулуштун ичинде отурганда хан. Анан андан чыгып кетип, анан ал өзгөчө коргоодо болгон. Ал 2 катар дубал менен корголгон. Дубалдын сыртында 1 чакырым аралык таптаза болуп, чөптөрү да ташы терилип, тышканын жөргөлөгөнү көрүнгөндөй болуп көзөмөлгө алынып туруп, ушундай күчтүү коргоого алынган да. Анан чыгып кетип, ошо жашагандан кийин бул ар кандай баягы маданий иштер менен алектенет да. Европадан картиналарды алып келет,
балдарды сүрөтчүлүк окутат ошол жердеги баягы монгол балдарды. Меценаттык иш. Меценаттык иш менен алектенип, анан мунун эшиги ачык болгон. Келип ким кааласа, карапайым адамдарды деле кабыл ала берет экен. Мен бир көрөйүн деп келдим десе. Бирок катаал текшерүү менен. Катаал текшерүү. Жок, анча деле текшерүү. Баягы резиденциядан чыгып кетет. Резиденцияда чыкканды жөргөлө өткөн эмес. Чыгып өзүнчө эле ачык эле жашап калат да. Эч кандай андай мындай ой болбой. Анан күндөрдүн биринде эле өзүнүн төшөгүндө дени сак жүрүп эле баягы жансыз табылат. Эртең менен сыртка чыкпайт. Барып карасалар жансыз. Анан кээ бирөөлөр уландырган дейт, кээ бирөөлөр башка болгон дейт. Анан муну дароо эле Темүгеден көрө башташат. Себеби Темүге жанагы Чыңгызхан чоң атасы, неме агасы бул Темүге. Туура күндө бийликтен оодарам деп атайы келип анан оодара албай калганда. Мына ошон үчүн Темүге өч алды деген сөз чыкканда, Гуюк ал кезде улуу жасактын сактоочусу деген азыркыча айтканда генеральный прокурор, сот боту бардыгы бир эле баягы улуу жасактын сактоочусунун колунда болгон да. Чагатайды чакырып, дагы ушундай бийик адамдар чакырып, анан кийин муну текшергиле ким тарабынан каза болгон дейт дагы. Анан ошол Чыңгызхандын агасы Темүге тарабынан жанагындай кылынгандыгы далилденет. Себеби баягы жөнөткөн адамдар табып, алар мойнуна алышат. Анан ошондо Гуюк өзүнүн чоң атасын өлүм жазасына тартат. Ой, чоң атаң бул болбойт десе, Гуюк айтат, улуу жасак чоң атага да, жоокерге да, небереге да бирдей. Мен Чыңгызхан чоң атамдын осуятынан четтөөгө эч кандай мүмкүнчүлүгүм жок деп, анан ошол Темүгени өлүм жазасына тартат. Ал качан каза болгондугу, анын күнү, эмеси, кайсы маал бардыгы бар. Эми мына сиз ушулардын баарын чогултуп жазган Найман тарыхы деген китебиңизде сиз кичинекей тамга менен Зияда сыр деп жазып койгон жериңиз бар. Ушул эмне сыр? Биз ошону менен бүгүн көрсөтөбүз жыйынтыктайлы. Абдан оорулуу, талуулуу жерден кармап атасың да, Султан мырза. Зияда сыр деген деги эле империялардын, элдердин, мамлекеттин, улуттун сакталып келишинин бир өзгөчө сыры да. Мына Манастан эле баштайлы. Өзүбүздүн дастан. Жакып көп жылга чейин балалуу болбойт да. Канча аял алганы менен. Анан балалуу болбой калгандан кийин атты минеп, куржунун жүктөнүп, анан сыйынып чыгат. Чоң бабаларынын мазарын бирден сыйынып чыгат. Сагынбай Орозбектин вариантында бар. Зиярат кылып. Зиярат кылып чыгат. Зиярат кылып чыккандан кийин эле ошого кандайдыр касиет пайда болуп, аялдын баласынын боюна бүтүп, Манас атабыз төрөлүп атпайбы? Зиярат кылганда ошол жерге барып, Жакып атанын ошо айтылган эпоста деле айтылат эмеспи? Ошол жерге барып, Алла Тааладан суранып, жалынып, ыйлап жатышты. Ошо зияратта. Ошо зияратта. Көпчүлүк учурда адамдар зиярат десе эле, бул ошо мазарга барып, сыйынып, сөккө сыйынгандай түйүп калышкан учурлар бар да. Биздин энөлүгүбүз да, үстүртөм ошо маселени терең талдаган. Экинчи Чыңгызхан өзүнүн жана Бурхантоо деген кийин Чыңгызхан сыйынып жүрөт. Бурхантоого чыгып алып, экөө ошол жерде сыйынып олтурсалар, Бурхантоодо бабалардын жайы болгон да. Анан бирөөлөр көчүп келатат. Баягы Дуба Соокур жалгыз көзү менен ошол жерден көрүп, ай, тигинде бир өзгөчө бир аял келатат. Ошо өзгөчө касиеттүү аял. Барып эме кылчы. Ошондой ошол аял эгер баш бош болсо, мен барып ошону эме сага алып берейин дейт. Анан чаап түшүп барып анан сураштырып каяка келатасыз десе, биз ушундай уруулар ортосунда жайыт талаш болуп, биздин жайытыбызды өзүбүздүн уруунун кыйындары тартып алып, биз анан ушул жака жайыт издеп келатабыз дейт да. Десе анан кайра чаап келип Дуба Соокурга айтат, башы бош экен десе, анан Дуба Соокур баягылар жайытка келип жайгашып эме кылгандан кийин барып жуучу түшөт. Ошол Чыңгызхандын апасы. Дуба Соокур жана өзүнүн чоң атасынын күмбөзүндө сыйынып атып, жалгыз көздүү Дуба Соокур. Ошол аялда өзгөчө касиет бар экенин көрөт да. Анан ошого аламат Чыңгызхан жаркын өкүрөт. Мына Зиядасы. Көрдүңүзбү? Эми мындан ары терең көп далилдер бар. Биз өзүбүздүн Зияда сырыбызды жоготуп алып,
Анан ар кайсы идеология жабышып, ар кайсы идеяга жабышып, чачылып, тыркырап, азыркы абалда жүрөбүз. Эми сөзүбүздү жыйынтыктап, сиз эл журттун кутман аксакалдарынын бир катары элге журтка берүүчү ак батаңыз. Элге журтка ак бата берүүнүн жоопкерчилиги да бар. Анын сөзүнө табуунун дагы бир мындайча айтканда оор жүгү бар. Азыр элибиз чынында бир табышмактуу учурга кептелип турган биз жашырбайлы, аны саясатчылар көркөмдөп жашырып турсун. Эми менин берген ак батам ушул. Эң негизги элибиз ниетин түздөсүн. Элибизде жашаган ар бир инсан өзүнүн ниетин текшерсин. Ар бир кыргыз өзүнүн ниетин салмактасын. Башканы сындабай, өзүнүн ниетин сындасын. Ошон үчүн мен айтарым, бардыгыбыздын ниетибиз ушу кыргыз мекенди гүлдөтүү болсун. Бардыгыбыздын ниетибиз ошо кыргыз мекенин гүлдөтүү үчүн кандай аракет жасайбыз, ошонун жолун табуу болсун. Бардыгыбыздын ниетибиз кыргызды биримдикке буютуу болсун. Бардыгыбыздын ниетибиз ушул улуу бабалардын канын, жанын аябай ушул керемет жерди сактап келген касиеттүү урматтуу болсун. Айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына жарым саат убакыт аралыгында Кит Булкакта туура күн эне жөнүндө гана бир учкай, бир миллиондон бир тамчыны сиздерге жеткирүүгө аракет жасадык. Албетте, бул аракет жасообуз ушул өткөндүн кадырына жетпесек, келечектен биз жакшылык күтпөшүбүз керек деген улуу ата-бабалардан калган нуска мурас кеп бар. Биз ошонун жолун улап, изин улап гана биз эли журтубузга ушул маселелерди жеткизип коелу дедик. Ал эми биз менен бүгүн маектөрдө ушул улуу иштин башатында турган, улуу ишти уюштурууда каруусун казык кылып иштеп, акылын жумшап, эмгегин жумшап келе жаткан кыргыздын нарктуу аксакалдарынын бири жазуучу, философ Муса Сапаев агайыбыз болду. Биз Кудай буйрса дагы учуру келсе бул маселелерге дагы бир эмес 1000 жолу кайрыларбыз. Бизден кийинки муундар кайрылышар, биздин урпактарыбыз кайрылышар деген жакшы ниет тилек менен бүгүн көрсөтүүнү жыйынтыктайлы. Сиздин ишиңизде дагы ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Биз ушуну менен сөзүбүздү аяктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.